Балдарды кантип туура тарбиялоо керек? Дал ушул теманы көтөрүп, ата-энелер сиздер үчүн аталышындагы семинар өттү. Ага жалпы 150гө жакын ата-эне катышып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, көптөгөн китептердин автору Гапыр Мадаминовдун балдарды туура тарбиялоо боюнча ыкмасын угушту. Негизги максаты ата-энелер акча табуу менен алектенип, балага тиешелүү мээримдин берилбей калышы балага, кийин коомго таасир берерин жеткирүү болду. 2 күндүк семинар акысыз негизде уюштурулган. Бул бир гана ата-энелер үчүн эмес, мугалимдерге, студенттерге жана жаш үй бүлөлөргө дагы арналды. Бүгүн баланы кантип тарбиялаш керек? Аларга кандай көңүл бөлүш керек? Бала бүгүн эмнеге муктаж? Бүгүн кийимди алып берип, курсагын тойгузуп коюп эле ушул тарбия деп түшүнөт экенбиз да. Чындыгында балага мээрим төгүш керек. Бул жердеги бир канча методикалар өткөрүлөт. Бала менен чогуу китеп окуш керек. Бүгүн бардык ата-эне айтат, балам интернеттен чыкпай калды, соткадан чыкпай калды дейт. Балам китеп окубайт дейт. Бирок бир суроо берет элек ата-энелерге, үйдөгү кайсы китепти окуйт деген маселе. Үйдө китеп болбосо, ата-эне өзү соткада отурса, анан балдарыбыз кайдан билимдүү болот? Мектепти бүткөнгө чейин балдарды окууда, аларга шыктандырууда, китептерди окууда мыкты көнүгүүлөрдү аткарып, методикаларды колдонгула деп энелер мектеби жөнүндө өтүлүп атат.